мен айдоочумун деген ар бир кыргызстандык жаран жол эрежелерин дагы бир жолу жаттап, жол белгилерин карап коюшу керек болуп турат. Себеп дегенде акыркы кездерде жол кырсыгына кабылгандардын көпчүлүк айдоочулары ушу жол эрежелерин билбегенин кесепетинен келип чыгууда. Мамлекет башчысы мындай жагдайды алдын алуу үчүн атайын өзү демилге көтөрүп, жаңы эрежелерди сунуштоодо. 1 сентябрдан баштап айдоочу эреже бузган жерден эле токтотулат дагы жол коопсуздугу боюнча суроолор берилет. Суроолорго туура так жооп берген айдоочу жолун улайт. Эгер жол эрежелерин билбесе, ошол замат айдоочулук күбөлүгү алынат дагы унаа мекемесине убактылуу жөнөтүлөт. Айдоочу каалаган убактысында унаа мекемесине барып жол эрежелери боюнча кайрадан сынактан өтсө, айдоочулук күбөлүгү дароо кайтарылат. Эгер сынактан өтпөсө, кийинкиге калтырылат. Качан гана айдоочу жол эрежелерин жаттап сынактан өткөндөн кийин күбөлүгү берилет. Эң башкы максат адам өмүрүн алган кырсыктарды болтурбоо жана жарандардын ден соолугу үчүн жоопкерчиликти сезүү. Эң башкысы айдоочу жол эрежесин бузган мезгилден тартып, ага жол коопсуздук кызматы басып келип суроолорду берип, алынган жооптордун бардыгы видео жазуулар менен коштулот. Ошондон кийин кандайдыр бир талаштуу жагдайлар болуп кала турган болсо, айдоочу кандай жооп берди, жол көзөмөлдөө кызматы кандай аракеттерге баргандыгы тууралуу бардыгы ачык айкын көрүнүп турат. 90-жылдардан кийин көпчүлүк адамдар айдоочулук күбөлүктү окубай туруп эле сатып алган учурлар арбын болгон. Азыр эми бул көрүнүш кан булгандай токтоп, элдин баары айдоочулук күбөлүктү чындап окуп ала баштады. Былтыр айдоочунун күбөлүгүн алуу үчүн теориялык сынак тапшырууга 500 миңге чукул жаран катталган болсо, анын 81 миңи гана сынактан ийгиликтүү өткөн. Ал эми практикалык сынак тапшырууга катталгандардын саны 200 миңден ашса, алардын жарымы гана сынакты тапшыра алган. Существует норма, если водитель... Азыр бизде теориялык жана практикалык экзаменден өтүү үчүн көзөмөл күчөтүлгөн. Айрымдар гана биринчи жолу сынактан өтүп кетишпесе, 10-чу жолу келип да теорияны аткарбай калгандар бар. Эми мамлекет башчысынын тапшырмасы менен айдоочулардын жол эрежесин билүүсүн аныктоо үчүн атайын жолболорду киргизүү менен укук бузуулар жөнүндө кодекске ылайык механизмдерди иштеп чыгабыз. Мамлекет башчысы 1 сентябрга чейин Ички иштер министрлиги менен унаа мекемесине бул багытта иш аракеттер планын иштеп чыгууга тапшырма берди. Анда айдоочулардын сынакка жакшылап даярдануусуна түрткү боло турган жагдайлар камтылышы керек. Укук бузуулар кодексине жана жол эрежесине бул эмелерди өзгөртүүлөр киришке болот. Ошолор боюнча долбоорлор иштелип чыгылат. Эми бул тапшырма түшсө, буюрса жакын арада долбоор иштелип чыгып жөнөтсөк, жогорку кеңеш колдоп берсе, буюрса жетишебиз. Алдын ала маалымат боюнча айдоочу биринчи жолу кайра тапшырууга жөнөтүлгөндө сынак үчүн 500 сом төлөп кирип, өтпөй калып экинчи жолу кайра кирсе 1000 сом, үчүнчү жолу тапшырууга келсе 2000 сом төлөйт. Андан да кулап калса, анда 4-чү жолу сынакка 4000 сом төлөөгө мажбур болот. Мунун бардыгы айдоочулардын жол эрежесин үйрөтүүгө багытталат. Азыр чынында машина көбөйдү, көп кырсыктар болуп турат. Мен колдойм. Көп немелерди өзүбүз да биле алыш керек экен анда. Бул эрежесин сакташ керек, акырын айдаш керек. Өзүнө эле эмес, жанында окружающийлерди ойлош керек да. Биздикилер өзүнө эле ойлоп катуу айдап атпашы, ушундай жол кырсыктар көп болуп атат. Масал абалда айдагандан ар бир адам ответственный болушубуз керек, ушу машина айдап аткандан кийин. Статистика көрсөткөндөй, жол кырсыгынан каза тапкан мекендештерибиздин саны 100 деп саналат. Былтыркы жылдын 3 айын эле салыштырып көргөндө, быйыл жол кырсыгынын саны жогорулаган. Анын кесепетинен жаракат алгандар дагы көп болуп, каза болгондордун саны 20%га өскөн. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.